2023 жылдын 4 айында өндүрүлгөн алкоголдук продукциялардан 756,2 миллион сом акциз салыгынын түшүүсү камсыз кылынды. Көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 421,7 миллион сомго көп. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымына караганда аталган көрсөткүч 2,3 эсеге өскөн. 2022 жылы 4 айдын жыйынтыгы менен 334,5 миллион сом акциз салыгы чогулган. 2023 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстан аймагында сыра продукциясын милдеттүү маркалоону киргизүүнүн негизинде жыйымдар көп чогулуп баштады. Мындан тышкары салык органдары тарабынан алкоголдук продукциянын жүгүртүлүшүнө көзөмөлдүн күчөтүлүшү салыктын чогултуунун 2 эсе көбөйүшүнө алып келди деп түшүндүрдү Орунбеков. Азербайжанда машыктыруучусунун токмогунан каза болгон 7 жаштагы Фарид Бакаровдун атасы Ревас Бакаров Европа оюндарынын коло байгесинин ээси Мехман Халиловду эң катаал жазага тартууга чакырды. Бул тууралуу Азербайжандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Баламдын күнөөсү эмнеде? Нерв болсоң иштебе. 3 күндөн бери уктай элекмин. Кантип мынча ташпор болосуң? Баланы чачынан алып ыргытат. Мага өлүм тууралуу эртең менен кабарлашты. Мен дароо жетип келдим. Ошол күнү ал машыктыруучуга эмне болгонун билбейм. Бала болгону 7 жашта болчу. Аны үйгө алып келишкенде бүт денеси көгала экен. Бул кулагандан болушу мүмкүн эмес. Аны жөн эле сабаган. Бул кылган иши үчүн бул адам Азербайжандын мыйзамдарында каралган эң оор жазаны алыш керек деген Ревас Бакаров. 28 жаштагы Халилов 2019 жылы Европа оюндарынын коло байге ээси. Ошондой эле 2018 жана 2023 жылкы сан боюнча Европа чемпионаттарында 3-чү орунду алган. Буга чейин Азербайжандын Сумгайыт шаарында дзюдо жана самбо боюнча машыктыруучу Европа оюндарынын коло байгесинин ээси Мехман Халилов өз тарбиялануучусу болгон 7 жаштагы баланы сабап өлтүргөндүгү айтылган. Төө ашуудагы Көлбаев аттындагы тоннель быйыл оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Кекебаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Министр ушул маселе боюнча абдан көп суроолор болуп жатканын билдирди. Төө ашууда аба ырайы суугураак экенин билесиздер. Күндүн жылышы менен тоннелдин ичине жаңы асфальт төшөлүп, жарыктары алмаштырылып, жана башка оңдоп түзөө иштери жүк болот. Жолду салганга жараша сапаттуу салалы. Антпезек кайра эле убара болобуз. Төө ашууда каттам да көп. Андыктан ишти дыккат аткарууга тапшырма бергем, деди министр. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Сузак районундагы 4 балалуу үй бүлөгө турак жай куруп берди. Регион телеканалы билдиргендей, Барп айылында 4 балалуу үй бүлө турак жайга муктаж болуп келген. Эскилиги жеткен жайда күн кечирген үй бүлөдө мектеп курагандагы кыздары Камчыбек Ташиевке кат жазып, жардам берүүсүн суранышкан. Кайрылуу Камчыбек Ташиевке жеткен учурдан тартып, тез арада аталган үй бүлөгө жаңы там курулуп баштаган. Бүгүн 4-майда жашоо үчүн бардык шарттары бар турак жай айыл элинин жана Камчыбек Ташиевдин катышуусунда үй ээлерине тапшырылды. Камчыбек Ташиев үйдүн ачкычын тапшырып жатып, бул сыяктуу кайрымдуулук иштерди жасоо ар бир мүмкүнчүлүгү бар адамдарга зарыл экенин, өзү тарабынан ондогон жылдардан бери башкаларга үлгү катары жасалып келе жаткан кайрымдуулук иштерин мындан ары да улантаарын баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров бүгүн Турусбеков аттындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясына барды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Мамлекет башчысы академиянын учурдагы абалы менен таанышып, тактап айтканда футбол жана жеңил атлетика аянтчасын, машыгуу залдарын, ачык спорт аянтчаларын көрүп чыгып, академиянын спорттук базасы менен таанышты. Президентке жеңил атлетика, футбол, күрөш, стол тенниси боюнча машыгуу процессин өткөрүүгө арналган манеж, академиянын студенттер жана башка масштабдуу иш-чаралар үчүн 1976 жылы пайдаланууга берилгени тууралуу маалымат берилди. Бүгүнкү күндө анын абалы заманбап санитардык гигиеналык талаптарга жооп бербейт. Спортчуларды даярдоо үчүн заманбап шаймандар жок, колдогузуу кейиштүү абалда. Бул жерде буга чейин эч кандай оңдоо иштери өткөрүлгөн эмес. Президент Садыр Жапаров академиянын футбол жана жеңил атлетика аянтчасын толук капиталдык ремонттон өткөрүүгө каражат таап, аны быйылкы жаңы окуу жылынын башталышына заманбап талаптарга жооп берип, студенттер үчүн эң ыңгайлуу шарттар менен боло тургандай кылып бүткөрүүнү тапшырды.